Кандай bir кыйынчылык келип калса, Алладан дайыма афият, сак саламатчылык сураш керек. Бирок кыйынчылык келип калса, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бир кандайдыр сага кыйынчылык жетсе, сен кээ бир адамдар бар, сыноону көтөрө албай өлүмдү эңсей берет да. Ошону Пайгамбарыбыз тыюу салган. Тыюу салган. Бирөөң дагы өлүмдү эңсебегиле, өлүмдү тилебегиле деген бирөөң дагы. Ла ятаманнаянна ахадукумул маута. Бирөөңөр дагы өлүмдү тилебесин дейт. Ушунчалык эле эгерде кыйын болуп кеткен болсо, анда дуа кыл дейт. Аллахумма ин канат. Мындай деп дуа кыл дейт. Ya Allah, ya Allah. Эгерде Allahumma ahini ma kanatul hayatu khayran li ve tawaffani iza kanatul vafatu khayran li. Ya Allah, эгерде жашоо мен үчүн жакшы боло турган болсо, анда мага жашоо бер. Өлүм мен үчүн жакшы боло турган болсо, анда өлүм бер депчи. Бирок силер өлүмдү эңсебегиле, өлүмдү тилебегиле дейт. Ага даярдык көрө бергиле, даярдык көрө бергиле. Эртеби кеч келет ал. Жүрөгүңөрдү оңдой бергиле, тазалай бергиле. Жүрөгүңөрдө кирдиктердин баардыгын жууп тазалап келтирбегиле. Ширк, куфур, капырлык, текеберлик көрө албастан тазалап тургула, жүрөктү оңдоп тургула, иманды бекемдеп тургула, нурлап тургула, жүрөктү. Амалыңарды дурустап. Тугандар, Алла Тааладан дайыма амандык сурап турайлы. Афият сурап турайлы. Алла Субхана ва Таала жакшы көргөн нерсе имандан кийинки эле бендеге бериле турган улуу белек бул афият. Амандык, сак саламатчылык да булчу. Кимге Алла Субхана ва Таала афият берсе, бардык жамандыктын жана себептеринен сактаган дейт аны. Бардыгына сак болуп калган.